Кыргызстанда депутат болуу үчүн жалган айтканды мыкты билишиң керек же капчыгың калың болушу шарт деген тамаша кептерди угуп эле келебиз. Бирок биринчиден депутат болуш үчүн каалоо жана билим керек деген Эркин Сакебаев 2010-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Ал саясатка келген соң элдин ишеничин актап, таза иштеп бериш керектигин айтат. Алдыда эл өкүлү жарым кылым артта калган балалыгы, үй бүлөсү жана ишмердүүлүгү жөнүндө кеп салып берет. Биз өзүбүз жерибиз Кант районунда Саржон деген айыл бар. Ошол жерден болобуз. Но бирок, например, мен мына Ошто төрөлдүм. Ош шаарында. Бириним Совет районунда төрөлдү. Бириним Нарын шаарында төрөлдү. Орточо үй бүлөдө өскөм. Биз 6 тууганбыз. 5 эркек, 1 кыз. Эми балалык 50 жыл мурун болгондо. Футбол ойночубуз, барып жана талаштын суулары көп да, токойдун арасында. Ошо сууларга барып балык кармап, бүлдүркөн терип, сууга түшүп, тентектик кыласың, кээде укпай кетип каласың бир жака. Эми атабыз мындай көп кыргызча кантип айтсак, рукоприкладство баягы сабабачы бизди. Мындай сөзү менен катуу айтып койсо ошону биз түшүнчүбүз да. 1-классты Совет районунда ошол жерде атабыз райком партиянын 1-секретары болуп иштеп калды. Ошол жерде 1-класска баргам. Жана Курманбек Осмонов агай жүрбөйбү? Ошо менен 1-2, 3 класс чогуу окуганбыз. Менин одноклассниким болот ал киши. Ошол жерде. Андан кийин Нарынга көчтүк. Нарындан пионерге өттүм. Эсимде бар. Чкалов мектебинде окугам. Нарында. Анан Таласка кеттик. Таластан ошо 7-класска чейин ошо Таластан окудум. Мен математиканы жакшы көрчүмүн, физиканы жакшы көрчүмүн. Бир эле сабакты аябай жаман көрчүм, бул биология деген сабак бар. Ошол биологияны мында окуганга кыйын болчу да, а так сабактардын баары эле жеңил берилчү. Менин сүрөтүм дайыма жанагы доска почетада как отличник катары илинип турган. Анан 10-ду мен Канттан бүттүм, 10-классты, орто мектепти. 2-4 менен бүттүм. Эми далай окуялар болду. Билесиңерби, өзүңөр деле мына жаш болуп турасыңар. Бир сулуу кызды көрсөң эле сүйүп каласың. 1965-жылы Артекке барып калдым, пионер лагерге. Анда мен 5-класста болдум. 5-класста болчумун. Артекке барып калдым. Анан ошол жерден детская любовь да. Татынакай грузин кыздары бар болчу. Биздин отрядда. Ошондон кийин ошолор менен баягы ойноп, достошуп, андан кийин кат жазып бири-бирибизге. Ошо менен андан кийин бир жарым жылдан кийин токтоп калдык. Жаркын келечек кесипти туура тандоодон башталат эмеспи? Эркин Абдышевич 1974-жылы Фрунзе шаарындагы политехникалык институтун аяктап автомобилдик инженер-адистигине ээ болгон. Энем болсо өмүр бою дама хозяйка болуп, эми 6 баланы багыш деле кыйын да. Анда Агесте 60-жылдары, 50-жылдары азыркыдай заман эмес да. Кирди кол менен жуушчу, камырды кол менен жууруп кесишчи. Кыйын заман болчу баягы. Ошон үчүн апабыз орукчал болуп калган. Атабыз дайыма мага айтчу да, балам давай. Ошол жерден анткени эң улуу агам Рязанда окуган. Менден кийин киним Карагандада окуган. Андан кийин сен ушу Бишкектин эле, анда Фрунзе эмес бар, ошо Фрунзенин эле бир окуу жайын тандап ошол жерге. Андан кийин мен мектепти бүтүп политехке барсам баягы жазылып турат ар кандай кесиптер бар. Тиги адис бол, бул адис бол деп факультеттердин баары жазылууда. Андан кийин мен Москвадагы бир окуу жайга тапшырайын деп ошого тапшырдым документтерди. Физикадан 5, математика устный 5, письменный 5, анан сочинение 4, 19 балл алдым да. 19 балл алып анан кийин өтпөй калдым конкурс боюнча. Анан кийин мага айтышты, ошо приемный комиссияда Бишкектеги любой вузга тандаганда документин тапшыр деп. Распределение болду, институтты бүткөндө распределение болуп, Кант шаарына мени жиберишти. Автобаза Райпотребсоюза деп. Анда ар бир мекеме
Райпотребсоюз ушундай мекемелер өзүлөрүнүн автобазасы бар болчу да. Чоң автобаза. Анан айырга барсам вакансия жок. Анан кийин мен өзүм барып ушу биринчи автобаза бар, азырда бар Кантта. Анан кийин бир жыл иштегенден кийин бир күнү райком партияга чакырып калышты. Кант райком партиясына. Сен эми жашсың, билимиң бар, орусча сүйлөгөндү билесиң. Анда кыргыз тили көп деле сурабачы. Орусча жакшы сүйлөйт экенсиң. Давай иштеп бербейсиң, экинчи секретарь болду. Анан болуптур деп анан ошо бир жылдан кийин экинчи секретарь кылып шайлап коюшту. Райком комсомол Кант районунан. Жаштайынан жумушка тың келген каарманымды көпчүлүк Абдыш ата сыра заводун коргоо үчүн гана депутаттыкка келген дешсе, бул тууралуу маектешим аталган бизнеске эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди. Мен жөнүндө мына 4 жылдын ичинде кээде ушундай кесиптер жазып калат да, что өзүнүн бизнесин коргогону келди. Андан мен бизнести коргогон жерим жок. Мына бүгүнкү күндө барсаңар налоговый деле келип текшерет, башкалар деле келип текшерип атат. Текшерсин. Нарушение болсо наказать этсин. Мен иним бар совет деген. Мурун сак завод бар болчу да, кант заводу Кантта. Кант ошон үчүн аталганда эң туңгуч биринчи кант чыгаруучу завод ошо Кант болчу. Ошол кант заводун где-то 2000-жылы банкротствого жеткирип, анан уже болду, сатабыз, жоготобуз дегенде ошол иним барып, ошол заводду көтөрдү да. Өз колу менен, өз башы менен, эми биз баягы кеңештерди берип турдук, билген кеңештерибизди берип. Ошол завод ошо инимдики. Атабыз 30 жыл, акыркы 30 жыл, 66-жылы биз Таластан көчүп келдик. 96-жылга чейин директор болуп иштеди. Ошол сак заводду жетектеди. Азаматтын бактысы алган жары демекчи Эркин мырзанын жашоосундагы жакын адамдарынын бири жубайы Гүлнара. Жолдошуна өйдөдө өбөк кылды да жөлөк болуп 33 жылдан бери бирге түтүн буулатып келе жатышат. Мен 2 жолу үйлөнгөм. Азыр эми ачык эле айтып ачпайбан. Мен 2 жолу үйлөнгөм. Биринчи келинчегим мен 79-жылы 77-жылы үйлөнгөнбүз. 80-жылы ажыраштык. Экинчи келинчегим мен азыр мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Чогуу жашап жүрөбүз. 79-жылы Ысыкөл обком комсомолуна мени жиберишти. Секретарь кылып. Пржевальскийге. Анан ошол жерден ал студентка болчу. Экинчи курс беле, биринчи курстун студенткасы. Ошол жерден таанышып, анан кийин ошого үйлөнгөм. Биринчи айылыман 2 бала бар. Кыз, анан эркек. Экинчи айылыман 1 кыз бар. Баары үйлүү, жайлуу. Биринчи айылым балдары менен да экинчи айылым мындай жакшы мамиледе. Адам деген үй бүлөнөсүнө да, жумушка да убакытты табыш керек да. Табыш керек. Мен, например, ошондо мен жумушта деле иштейм, үйгө барып деле жардам берем. Эми жардам берем деген пол жубайм, тигинтип эметем, чарба иштерин жардам берем. Депутат десе эле баары кабинетинен чыкпаган олуттуу адамды элестетсе керек. Бирок Эркин Сакебаев спорт менен достошуп, жаш кезинде футболду да мыкты ойногон экен. Мен уже институтка өтүп, уже райком комсомолдо 75-жылы уже райком комсомолдо иштеп жүргөндө да ойноп жүрдүм да футбол. Анан атабыз айтчу, койчу эми чоңоюп деле калдың, уже картайып деле калдың, болду эми ташта футболду эле ташта деп анан. Но мындай ойнобогонума бир жылча болду го. Балык кармаганды жакшы көрөм. Мергенчиликке барам. Тоого чыгам, лыжа тебем. Ошол ошондой. Анан кийин телевизор, футбол, мына жакында чемпионат мира болду. Эч жака чыкпай үйдө отурдум. Мени көбү тамашакөй адам деп эсептешет. Тамашакөйүм бар. Анткени мен политехте окуп жүргөндө мен КВНга да барып катышып келгем. Сборный институтта КВНга барып финалга чыкканбыз илгери 72-жылы. Одесса, Ереван, Фрунзенский политехнический. Ошол командада мен бар болчу. Равиль деген капитаныбыз бар болчу, башкалар бар болчу да. А мен ошол командада бар болчумун КВН. Азыр просто азыркы КВНчиктер көп билбейт. Депутаттардын жыйыны болгондо ар дайым чындыкты айтып чырылдап эле олтурам деген каарманы менен болгон маекти жыйынтыктап жатып, ушул мүнөзүнөн жазбай элге ак кызмат кылат деген ишеничте туралы.
Саясат бул элдин кишиси. Эл үчүн иштеш керек. Өзүң жаныңды аябай эл үчүн. Саясатка келдиңби, значит, не только там саясат иштеш керек. Элдин маселелерин чечиш керек. Саясат бул экономикадагы, идеологиядагы баары кирет да саясатка. Мен ошентем.